көпчүлүк мыкы деп таанылган шоумен Мыктыбек Мукаев жакында эле муфтияттын баш кеңсесинин ачылышынан кийин пикирин жазып, канча күндөн бери талкуу чордонунда болуп атат. Ал айтсак, жактагандар да болуп атат, ошол эле учурда буллингге алгандар дагы болуп атат. Арасында комментаторлордун арасында Мыктыбек Мукаевди коркуткандар дагы бар экен. Чындыгында реалдуулук кандай болуп атат? Мыктыбек мырза менен сүйлөшөлү деп маекке тартканбыз. Бул эми жарандык пикир да. Ооба. Анан жарандык пикириңизди айткандан кийин аябай эле реакциялар көп болуп кетти. Кандай кабыл алдыңыз? Анан бул реакциялардан кийин сиз кандай ойго келдиңиз? Мындай өкүнүп калган жоксузбу? Жок, эмнеге өкүнбөй келем. Сиз айткандай эч кандай эле коркутуулар болгон жок. Болгону кээ бир адамдар макул деп колдоп жатса, кээ бир адамдар эми ал жактын да тарапташтары жазып атты. Кандайдыр негативдүү багытта андай аша чапкандар деле болгон жок негизи. Баары жакшы эле. Ушул пикирди жазууда кесиптештерим тарын калат, белгилүү адамдарды тарын калам деген бир ой болду. Жөн бул пикирди негизи сөз убагында айтпасаң сөздүн күчү кетип калат го. Ошол убакта мындай ошол күндө ушундай баарын стористеринен, видеолордон мындай күндүн жаңылыгы болуп кетпеди алчы. Анан бүт жерден карасам эле жүрүшөт. Бүт жерде атайын бул атайын чоң эле бир багытталган, ошол эле аталган биздин сүткор Райым Мацраимовду мындай пиарлоо боюнча жакшы иштелген компания иштеди да. Ал күнү карасаңар бүт маалыматтык булактарды чыгарып атышты, ушундай ачылды, аны ким салып берди, ушундай киши салып берди деп даярдалган роликтер болуп атты. Блогерлерден стористерин сатып алышып, ошол стористерге ошол жаңылыктарды киргизип аткандарын көрүп, анан алго мейли дей элем, бирок анан кээ бирөөлөр ошол жакка барып стористерден ошол кишини ыраазычылыгын айтып аткандарын көрүп алып, бир аз иренжидим дагы. Анан ошондой ойлорго келип, мындай ичимдеги бугумду өзүмдүн сторисимде элдер менен бөлүштүм десем болот. Эми бул жарандык позициям, кандай ойлосом ошондой айттым дегендей. Ал жерде кесиптештерим таанып калабы же досторум таанып калабы деген ой болгон эмес. Болгону эми бул чындык да, ачуу чындык. Ал киши өзү коррупционер экенин мойнуна алып 2 миллиард бюджетке төлөп берген. Бунда неметти эске ала кетиш керек. Болгону ошондой адамдар менен чогуу жүрүп же андай адамдарды жарнамалоо менимче туура эмес го деп ойлойм да, менин оюмча. Анткени ошол эле октябрь окуялары деле ошол адамдар үчүн болгон да. Канчалаган элдер аянтчага чыгып, ошол аянттан жада калса президент алмаштырганга чейин барып, ошол эле шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып дегендей. Бул деле ошол адамдар бийликке аралашкысы келгени үчүн, өзлөрү сатып алып, жаман методдорду колдонгон үчүн элдер нааразычылык кылып, ошондо аянтка чыкканда, ошон үчүн ошонун баарын эске алыш керекмиз, унутпаш керек деп ойлойм да. Сага бир ушундай аты булганып калган бир саясатчылардан сунуш түштү беле, акчага мени пиарлап кой деген? Билбейм, айта албайм, андай нерселер деле болгон эмес. Эми мурун шайлоо учурларында кандайдыр партиялардан келген болуш керек, бирок шайлоо учурунда андай тигил же бул партия менен иштешебиз деген максат деле жок болчу. Көп эле келишкен, тигил партияга иштеш берип койгула, жардамдашып койгула, мынтип койгула депчи, бирок эч бир партия менен иштешип көргөн эмесмин, эч бир партиянын желегин кармап алып жүгүргөн эмесмин дегендей да. Жарандык позицияңарды айткандан кийин баягы кесиптештериңер же болбосо ошол сүрөттөгү белгилүү адамдардан сага бир кандайдыр бир жооп болдубу? Чыгарбай деле койсоң болмок, ой мыкы биз өзүбүз билебиз эмне кылабыз деген сыяктуу. Мен мындай да, мындай адамдарды жакшы көрөм. Өзүнүн бир позициясы бар. Мисалы, бул тарапта болсо ошол тарапта до конца болгондорду, же болбосо тигил тарапта болсо ошол тарапта аягына чейин өз позициясын бербей талашып келгендердичи. Мисалы, ошол эле биз атаган байке, ошол байкенин тарапташтары дайыма болгон. Ал деген ошол бүт Кыргызстан каршы болуп турганда деле ошол тарапта жүргөн адамдар болгон. Мен андай адамдарды сыйлайм. Азыр деле алар өзүнүн позициясын туура көрсөтүп атышат. Ал адамды кыйынчылык учурунда элдин баары аны жамандап, кандай экенин билген күндө деле ошолор зато мен до конца ушул адам дегендерди сыйлайм да. Эми мен ошол
сторисим боюнча мага кандайдыр кесиптештерим менен киргизбей эле койсоң болмок, жөн койсоң болмок дегендерден болгон жок. Эми ошол баргандардын арасынан тааныш досторубуз бар. Алар менен сүйлөштүк. Андан кийин ким кандай барган өзүлөрү айтып берди дегендей. Мисалы кээ бирөө кандайдыр устаздар ошол неменин муфтияттын ачылышына атайын тааныш байкелер чакырып калып ошол жака кокустан барып калгандар деле болуптур да. Анан аны дагы эске ала кетиш керек. Анан бул жерде эми динге жакын досторубуз бар. Негизи баарыбыз эле динге жакынбыз. Бирок дин менен саясатты аралаштырбаш керек деген ойдомун да. Андай эч кандай эле кесиптештер менен неме болгон жок, мындай жөн эле койсоң болмок деген жок болгон жок. Тескерисинче көпчүлүк кесиптештер мыкты азаматсың ушундай айтып койгонуңа депчи. Мен ойлогом, бирок көп эле ошону айтышат го депчи. Көрсө ошол күндөрү мен эле айткан окшойм да. Ошон үчүн азыр элдин баары менин кичинекей бир сториске киргизген неме сүрөтчөмдү талкуулап атышат го деп ойлодум да. Андан кийин менимче мындай учурларда баардык эле жарандык активисттер, ошол эле блогерлер элдин үнү болуп бериш керек да. Элдин алдында жүргөндөн кийин айтып туруш керек ушундай мамлекетке тиешелүү нерселер болгондочу. Эң жаман нерсе бул неме го дейм, жанагындай орусчасы безразличие деп коет го. Кыргызчасы азыр кош көңүл. Кош көңүл карабаш керек да. Анткени бул биздин мамлекет бизден башка эч кимге кереги жок. Биздин мамлекеттин келечеги, анын өнүгүүсү, туура багытта өнүгүүсү бул баарыбыздын колубузда го деп ойдомун да. Силердин пикириңерди көрө албастык деп дагы баалашты да. Чын эле сен көрө албастык кылдыңбы? Кимди көрө албастык? Деги эле ошол жакшы иш жасап атат, мисалы жакшы ишти таратып атат булар, сен көрө албастык кылып атасың, силер деген ичиңер күйүп атат дегендер дагы бар экен. Сенин оюңча бул баалоо туурабы? Мен кыска ойлонуу го дейм. Көрө албастык эми эмнесин көрө алмак эмес. Бирөөнүн нурдаганын көрө албайбы? Анан туура эмес эле. Анткени мага деле жазышты кээ бир немелер, комментаторлор. Сен ошо 1 миллиард таап алып анан сүйлөчү дегендерчи. Миллиард кантип тапты? Ал Кыргызстан негизи эле эмне болбосун, эмне окуя болбосун, ким кантип байып атат, эмне иш кылып атат, бат эле билинип калат да, канчалык жашыруун кылса делечи. Анан мисалы баарыбыз билгендей Аскар Салымбеков Дордойду ачып байыган, Шоронун ээлери Шорону ачып Шоро заводу менен байыган. Эми ар кимдин байыган өзүнүн тарыхы бар да. Эмне иш кылып, ал киши эмне кылып байыган эч ким айтып бере албайт да. Ошондой эле түшүнүктүү болуш керек да. Ошон үчүн менимче көзү көрө албастык болгондо мен эч нерсесин көрө албайм. Мен ал адамды тааныбайм да, мындай эч кандай мамиледе болгон эмеспиз. Ошон үчүн болгону ошол убактарда өзү мамлекеттен акча тууп алган, мамлекеттен акча өндүрүп алганын ошол өз чөнтөгүнө салып койгон, мойнуна алып төлөп берди, значит бул коррупционер да. Андай адамдар менен мисалы динди аралаштырбай эле коюш керек го дейм. Бирок андай жакшы имараттарды башка булактардан деле таап салдырса болмок го деген ойдомун да. Бул жерде эч кандай динге мындай кандайдыр сөз тийгизүү максат деле жок да. Болгону ошол эле терс көрүнүштү өзүмдүн оюмду айтып коеюн деген эле болчу. Бул пикириңер менен силер баягы эски окуяңарды дагы козгоп алдыңар окшойт. Көпчүлүгү интернет все помнит эле силердин мурдагы окуяңарды эстеп, сени чукулап жатышат да. Деги эле бул иш менен, кечеги иш менен сенин өткөн чагыңдын кандай байланышы бар деп ойлойсуң? Салыштыруу туурабы? Эми бул детский садик деп койсок болот го дейм. Салыштырганычы аны менен биз башка маселени талкуулап атабыз да. Эгерде биз ошол жөнүндө бир теманы талкуулап атсак, анда ошол теманы алып чыгып, менин бетиме коюп, сен өзүңдү билип алчы десе, анда туура эле болот. Ал менин жеке жашоомдо болгон окуя, ар биринин жеке жашоосу бул жеке жашоо, ошол жеке жашоого кандайдыр бир ал менин катачылыгым, ал катачылыкты мен мойнума алгам, убагында айткам, кечирим сурагам. Мен азыр деле өкүнөм ушундай окуя менин башыман өткөнү үчүн. Эми бул болгон окуя, мен аны өзгөртө албайм, эч нерсе кыла албайм. Болгону мен аны жашырбайм.
бул окуя менен экөөнү салыштырып аралаштыргандар эми бул жөн эле жумурткадан кырыз дегендер да. Эгер алдыда дагы бир ушундай коомчулук үчүн бир жакшы иш деп коелу, жакшы иштерди дагы ушундай аты булганган инсандар жасап калса, аны кайра эле ошол биздин белгилүү элге таанымал адамдарыбыз пиарлап чыкса, ушундай эле оюңду айта бересиңби же ушуну менен жыйынтыктайсыңбы? Ушуну менен ой айткан карьерамды жыйынтыктайм деппи? Жок, эми мисалы мен негизи эле башынан эле мындай коомубузда кандай нерселер болбосун, бул биринчи жолу айткан эме эмес, оюм эмес. Анткени жакшы коомдо жакшы нерселер болсо аны да бөлүшөм. Мындай жалаң эле негатив издеп жүргөн адамдардан эмесмин. Бизде бар андай адамдар, билесиз, жалаң эле любой эмне болбосун ошол жерлерден негатив издешет да. Мен негатив болсо да мындай коомдо терс нерселер болсо аларды айтып чыгам. Коомдо жакшы өзгөрүүлөр болсо аларды дагы айтып, ой, жакшы өзгөрүүлөр болуп атыптыр, элибиз ушундай өнүгүп атыптыр деп аларды дагы айтам. Анан мындан ары эми жара өзгөрүп кетпейбиз да. Бир жолу айтып тургандан кийин башка адам болуп кетпейбиз да. Эми өзүмдүн тарбиям ушундай экен, ата-энем ушундай тарбия бериптир. Байлыктын артынан чуркаба, чындыктын артынан чурка деп ушундай туура багытта өздөрүнүн сөзү менен эмес, иши менен көргөзүп ушундай туура тарбия берген ата-энем. Ошон үчүн бул ушунуман тайбайм деген ойдомун. Ал эми бизде ошол айтылган ушундай окуялар болуп калса же туура эмес адамдар кандайдыр бир иштер жасаса, аларды белгилүү адамдар жарнамалап же эл алдына чыгып ошолор менен бир нерсе болсо, менимче мындан ары кайта алынбайт. Бул сонун сабак болду окшойт деп ойлойм. Көбүнө кече эле көрдүк, ошо кээ бирөө алды комментарий беришиптир, эмне болгонун, кандай болгонун. Ошон үчүн мындан ары ошол эле белгилүү адамдар, блогерлер кандайдыр бир жака чакырганда эмне болгон жер экен, эмне болгон иш чара экен, кимдер келет экен деп бир аз 2-3 жолу ойлонуп туруп анан бара тургандай болуп калды окшойт деп коем да. Менимче бул жакшы сабак болду көбүнө. Анан жанагы ошо барган блогерлерди деле, ошол белгилүү адамдарды деле мындай тебелеп урушуп жатып калган деле болду го дейм. Уже жетишет. Алар өзүлөрүнүн катасын түшүнүштү, мойнуна алышты. Ал адамдар деле ар бир адам жаңылар. Жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт деп коет. Ошон үчүн менимче жакшы сабак болду көбүнө. Баягы комментаторлордун арасында коркуткандар дагы бар экен деп калбадыкпы, байкадык депчи. Сага ачык айтып, чалып, жазып коркуткандар болот а ушул пикирден кийин? Жок, андай болгон жок. Жөн жазып атышат, ошол мүмкүн сторис киргизсем, жанагындай сүрөтү жок аккаунттардан бир нерселер, мындай сөгүнгөн сөздөр же бир нерселер келип калат. Аларды мен блоккалетип коем болгон, андан башка эмне. Андай ачык чалып, жазып неметкендер болгон жок. Демократиялык өлкөдө жашайбыз го эми. Негизи эле мен Кыргызстанда эмнени жакшы көрөм, бул Кыргызстанда сөз эркиндигин жакшы көрөм. Мурда деле чет жактарга КВН ойноп чыкканда, Казакстанга барганда ошолорду аябай жакшы байкачык. Кандай гана эркин өлкөдө жашайбыз. Кыргыздардын эң чоң байлыгы бул эркин, өзүн эркин алып жүрүүсү, сөз эркиндиги, анан ошо эли го дейм да. Ошон үчүн менимче ушул нерселерди сактап калсак, биз бактылуу өлкөлөрдөн болобуз да. Ошон үчүн мындай кандайдыр жат көрүнүштөрдү ушундай реакция берип турсак, белгилүү адамдар, ошондо гана токтото алабыз го. Анан ар бирөөнү эле алып чыгып алып кечирим сурата берип, анан дагы бир нерсе кылып, кайсы бир жанагы немелер, маалымат агентстволору бир нерсени жазып чыкса, аларды коркутуу, үркүтүү деген нерселер токтотуш керек болгону. Булар керек. Эркин журналистика, ошол кандайдыр иликтөөлөр жүргүзүп атат. Ошолордун аркасы менен көптөгөн нерселер билинип атпайбы, көптөгөн нерселер оңолуп атат. Ошол эле не сахар долбоору бар, элибизге жагып жүргөн көптөгөн жерлерди ачып көргөзүп, азыр кайсы бир кафелерге барып калсаң, өзүлөрү эле мындай не сахар келип калбасын деген сыяктуу кылып, мындай санэпидемстанциянын немелерин, нормаларын сактаганга аракеттенишет. Ошондой сыяктуу нерселер көп болуп турса, биздин коомубузга пайдасын алып келет да. Зыянына караганда пайдасы көбүрөөк деп ойлойм менимче. Ошон үчүн бул эки нерсебизди сактап калышыбыз керек. Ошол эле элибиздин эркиндиги, анан сөз эркиндиги. Сөз эркиндигине көбүрөөк басым болуп аткандай мурдагыга салыштырмалуу.
мурдага салыштырмалуу эми дайыма эле болуп келген го эми бул басым сыяктуучу. Басым дегенде баарын жаап салса бир жөн мындай сөз эркиндигине басмырлоого аракеттенип атышат. Элдин мындай настроениясын текшерип көрүпчү, мындай шүп айтып атышат болуш керек. Кандай кабыл алышат болду экен, эмне дейт болду экен деген сыяктуучу. Элдин баарын оюн билебиз да, элдер дайыма ушундай сөз эркиндиги болуп турса экен, бүт баары ачык айкын болсо экен дегенге макул да. Анча мынча эле бир өзгөчө элита болуп алган, мындай кайсы бир катмар эле ошого каршы болбосо кандай бир өздөрүнүн секреттерин жашырганчы. Так 90% бул карапайым калктарда. Карапайым адамдар, ошолордун баары эле чындыкты баары эле билишет, баары эле ким эмне кылып атат, эмне кылып байып атышат, эмне кылып иш кылып атат, ошонун баарын эч кандай журналистика жок деле таксисттер деле айтып берип атпайбы. Позитив дегенде мен негизи эле айтып атам, жашообузда негатив көп болуп кетти, ошону айтып атам да. Позитив дегенде анда жана Түркмөнстандагыдай жаңылыктар болуп калат да, жалаң элечи. Бизде сонун болуп атат бар дегендейчи. Туура эмес жагы болуп атса ал жагын деле айтып чыккан туура. Бул деген тыйындын эки бети болот. Мен жанагы ошол эле азыркы көбүбүзгө жетишпеген бир эле нерсе бул критикалык ой жүгүртүү, анализ кылуу деген. Мисалы биз жаңылыкты окуйбуз. Жаңылыкты окугандан кийин ошону анализдеп, бул чын эле туура жаңылыкпы, аны башка булактардан карап, колдон келсе бирөөлөрдөн сураган келсе, жакын эле жаңылык болсо сураштырып, анан эки жагын териштирип, анан чындык эмес, бирок чындыкка жакыныраак болгон жагын тандаш керек да, менин оюмчачы. Сиздерге да чоң рахмат. Бардык ошол колдоп жазып аткандарга да ыраазычылык айтып коеюн. Анан жана ошондой эле баарыңыздарга ошондой жаңылыктарды, бир нерселерди окуп калсаңыздар, аналитика кылып, анализ кылып, ошолорго туура баа бергенди үйрөнөлү.